Assalamu alaikum. Алейкум салам. Кандайсың, канча жакшыбы? Ден соолук. Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, Кудай жакшы. Ыңгайлуу эле сүйлөшкөнгө. Нормально. Жакшы. Эми Руслан байке кандай? Жакшыбы? Жакшы, баары жакшы. Сүйлөшүп отурушат, баары жакшы. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Азыр мен ошо өзүнө байланышайын десем, чөтө телефон ала албай койдум. Сүйлөшө албайчы. Биз билет алдык, только Өзбекстан аркылуу алдык да. Ооба. Билетти Казанда болгон экен да. Анан ошо билеттин алган 26-сына келип калса көрсө. Ооба. Кудай буйруса. Азыр ошо өзүнө байланышып, түз байланыш эме кылайын деген чөтө ала албай койдум да. Анан капачылыктары жокпу, наразычылыгы, бир өйдөлдөй маселе жокпу? Айтып деп батарын айтып атасыз жөнүндө. Айтып ыраазы болуп, өздөрү келгенде чай берем деп атат, сизди да чакырышат көрсө. Буйруса. Аябай ыраазы. Ооба, самый главный разы болсо эле болду. Анткени менин да максатым ушул, баягы силер биринчи алгач келип сураганда сөз бергем. Баргандан келгенге чейин толук көзөмөлдө только квитанция менен төлөнү, ашыкча чыгымдар болуп турбогонго дегенбиз. Андай чыгым болгон жокпу? Жок, ошондой эле болду. Башкаларды да айтып атат, башка тааныш эмелер да барыптыр да. Анан айтып атат, 30-35 менен 2-3 адам барып жетпей отурушат дейт. Ооба. Биз 30га жетпеген эле акча менен кетип, 4 адам үйдө баары жакшы болду дейт. Ушунча башкача жакшы карашты дейт, бизге болгон мамилелер аябай жакшы болду дейт. Көрүп аттык дейт башкаларды дагы дейт. Башка клиникалардан да башкаларды көрүп аттык, бирок бизге аябай актар жаныбыздан чыккан жок. Ооба, актар аябай жакшы. Биз менен болду дейт. Аны да ыраазы кылганга жетиштик. Кудай буйруса. Кудай разы болсун. Кыргызча эмелип койдук. Бизге ыраазы кылганга аракет кылдык. Буйруса, Кудай буйруса. Мен эми азыр силер менен сүйлөшүп ушундай эмени жасап жатып, мен чындыгында жүрөгүм сүйүнөт, кубанам. Анткени бул бизге керек. Кудай буйруса бир келген өмүрдө ушундай жакшылык кыла билип жашайлы. Ушуну эми ушундай бир кичинекей убакыттарды бөлүп койсок, зато бир адамдардын бир өмүр уланып жашашына себеп болуп калабыз деген жакшы үмүттөр. Кудай буйруса. Тиги жеңенин эмеси кандай болду? Анализдери, ал дагы заабын тапшырабыз дебедик беле? Ал жакта. Анан алар ошо келип бир дары ичип жүрөсүң дептир, ал дарыларын алып келип буюрса бир жыл болчу. Анан аны жакшы болду да, зато обследованияны өттү, анализдерин тапшырды, жакшы болду да. Аябай Буюрса. жагынан жеңил. Ооба, эми Каншай, ушундай эмени жасаганың үчүн сен дагы бир тууганыңа бир тууганчылдык эмеңди жасап, бутуңа тийбей, болгон максималдуу аракетиңди жумшадың. Бул дагы чоң эрдик, чоң жакшылык. Бир тууган үчүн бир тууган кадам таштамак түгүн баспай деле, барбай деле отурган учурлар бар. Мен муну дайыма айткым келет, айтам. Себеби бул биздин кылган иштерибиз мактануу максатында эмес, үлгү болуш максатында. Анан сага окшогон бир тууганчыл, бир туугандар Кыргызстанда, элибизде, журтубузда көп болсун. Ошо жасаган иштерибиздин өзүбүзгө таандык соопторду, сен өзүңө таандык сооптор бар, аны сенен эч ким талаша албайт. Мен өзүмө таандык сооп бар, аны эч ким менен талаша албайт. Анткени Кудайдын алдына барганда биз аны алабыз, Кудай буйруса. Анан самый главный ден соолук. Мына туңгуюкта турган үй бүлө эле кече күнү эмне болот? Күйөөм өлүп калсам эмне болот? Өзүм оорум күчөп кетип, балдарым таптакыр жетим калсам эмне болот деп бир чоң көйгөй менен отурган үй бүлөнүн түйшүгүн жеңилдеткенге аракет кылдык. Сонун. Ошо да чогулуп, оргкомиссияда эстеп, бүт эметтик. Кантип кандай болуп деп эле эметтик эле 3 ай болуптур. Ооба. Да, аябай жакшы результат болуптур да Буюрса. Ошо рахмат. Ооба. Бизден разы болгула. Кудай бизден разы болсун баарыбыздан, Кудай буюрса. Биздин анткени издегенибиз, эңсегенибиз Кудайдын ыраазычылыгы. Мен да айтып атам, мен өзүмө байке таптым депчи. Буюрса, рахмат. Анан биздин да буюрса өзүбүздүн жумуштар боюнча тыйындар түшмөк, чоңураак крупныйраак эле сумма. Буюрса сиз менен дальше да иштесем, буюрса колуман келишинче. Ооба. Буюрса. Анан өткөндө айтып турган эме деп атканда, бизде бул жерде жанагы школьный формалар келип, анан ошолор анан берге ручка, жана канцелярский эмеде дайындап коюп туруп болчу тиги Руслан байкенин кызына. Такыр убакыт болбой
атат. Бир күн ооба кийип бошогондо алып кетем. кетесиңер. Жарайт. Жакшылыктарда жолугушайлы, Кудай аса байланыштабыз. Мына достор, мен бул жерде эмне айтып кетем. Мен анткени сүйүнөсүң, мына ушул дагы бул бир мекендешибиз. Бул мекендешибиздин дагы Руслан байкенин үйүнө барганда өтө оор абалда жатканын көрүп, чындыгында жүрөгүм ооруйт да. Анан бирок менин ал жердеги сөзүм баргандан келгенге чейин толук көзөмөлдө болчу, бирок мына азыр сиздер уктуңуздар. Бул дагы болсо эмнеден кабар берет? Бул бийик адамгерчиликтен. Ошол эле бул адымдагы үйүндөгү балдары эртең атасыз калып, бир кыйынчылыкта болуп калбаш үчүн кел деген чакырыкты жасадык. Келгиле бир туугандар, келгиле мекендештер. Жакшылыгыбыз жарап калайлы дедик. Бирок ушу биздин көтөргөн демилгебизге кайдыгер карабаганыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Бүтүндөй элим, журтум, биздин ынтымагыбыз менен бир канча адамдар мына бүгүн жакшырып катарыбызда болуп жатат. Бул үчүн, бул керекке жарап жаткандыгыбыз үчүн, ушундай бир эмени Аллах Таала насип кылгандыгы үчүн мен Кудайга ыраазымын. Баарыбыздан Кудай ыраазы болсун, эч ким оорубасын. Ар бир үйдө бекем дени сак, ден соолукта жашаган замандаштар көп болсун.